Бишкекте атамекендик өндүрүүчүлөр арасында өткөн сапат сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Сыйлык тапшыруу аземи экономика жана коммерция министрлигинде өтүп, продукциянын сапаты боюнча олуттуу ийгилик натыйжага жетишкен жеңүүчүлөргө министрлер кабинетинин ардак грамотасы жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Алардын арасында өнөр жай ишканалары, ошондой эле кызмат көрсөтүү тармактары да бар. Жеңүүчүлөр мындан ары 3 жыл бою сапат эмблемасын маалыматтык жана жардамалык материалдарында колдонуу укугуна ээ болушат. Бүгүнкү сыйлыкка биз салымыбызды көптөн бери кошуп жүрөбүз. Үрөөнчүлүк өнүктүрүү жайына ошонун жыйынтыгын баалап мамлекетке рахмат. Ушундай сыйлык менен тапшырып атканыбызга, биздин кылып аткан биздин компаниянын көптөн бери талыкпай эмгектенип, үрөөнчүлүктү өндүрүп келаткан эмгектерин баалаганына чоң рахмат. Тарыхына кайрылып кетсем, бул конкурс 1997 жылдан бери өтүп келатат. Ошол жылы өкмөттүн токтому менен ушул конкурс уюштурулган. Андан бери 18 сапар өткөрүлдү бул конкурс. Бүгүн ошол биз 2020 жана 2021 жылдын жыйынтыгын чыгарып атабыз.